Бир караган адамга бул жердеги балдар шоктук кылып ойноп жаткандай көрүнөт. Бирок тилекке каршы андай эмес. Мындагы балдар аутизм дартына, башкача айтканда, обучулунуп, баарлашууга жана түрдүү көндүмдөрдү жасоого кыйналган жандар. Аларда өнүгүүнүн татаал бузулуусу болгондуктан мына ушинтип кыймылдарды жасап туруусу кажет. Дары дармек менен бул аутизмди лечение кылыш да мүмкүн эмес да. Азыр аябай көп андай оюнчуктар мындай доступна дагы да. Ошондуктан күнүнө жок дегенде бир сөз, эки сөз үйрөтсө дагы ата-энечи бул аябай чоң ийгилик болот да. Азыр мындай жанакындай өнүктүрүү ар кандай оюнчуктар бар. Ошондойлорду алып күнүгө жок дегенде 1-2 саат ошол балага убакыт бөлгүлөө ата-энелер сөзсүз. Аутизм бул оору эмес, биологиялык мүнөздөгү абал. Адамдар аны менен ооруп, кайра айыгып кете алышпайт. Ушундай абалда төрөлүп өмүр сүрүшөт. Адистердин айтымында аутизмдин белгилери балада 2 жашка толуу электе эле пайда болот. Айрымдары төрөлгөндөн баштап эле белгилерди көрсөтүшөт. Болгону аны байкоо керек. Мисалы, көпчүлүктөн коркуу, кыжырдануу, байланыштын жоктугу, чектелген жана кайталанма жүрүм-турумдар сыяктуу кылыктарды жасашат. Айлана чөйрөсүндөгү нерселерди изилдеп баштай турган маалында, наоборот, бала мындай жабынып, эч ким менен иши жок болуп, өзү менен өзү болуп эле, өзүнүн кандайдыр бир стереотипия деп коет. Стереотипия деген бул бир нерсени эле кыла бере турган бир кандайдыр привычкалар пайда болуп калат да. Ошондон көп ата-энелер байкап калышат. Аутизмдин түрү аябай көп. Ар бир канча бала болсо ошончо аутизмдин түрү болот да. Неге дегенде бул мен башта айткандай эле бул синдром болгон үчүн ал мисалы ал баланын характерине байланыштуу болуп башкача түр болушу мүмкүн аутизмдинчи. Мындай адамдардын кызыкчылыктары бир кыйла чектелген. Алардын айрымдары укмуштуудай жөндөмдүүлүккө жана өзгөчө ой жүгүртүүгө ээ болуусу ыктымал. Бирок алардын жөндөмүн ачуу үчүн кичинекей кезинен тарта адистер менен иштешүү керек. Анан эң негизгиси бул канчалык эрте кегилишүү болсо, ошончолук эрте бул баланы коррекция кылса болот да. Жөнөкөй күнүмдүк жөндөмдөрдү үйрөтсө болот, күнүмдүк жашоого аралаштырса болот, коомго аралаштырып, бул балдарды албетте коомчулукка кошуп, жөнөкөй жашоого биз даярдасак болот да. Бул дарысы жок дегени менен, бирок бул балдар дагы жөнөкөй жашоо менен жашап кеткенге укугу дагы бар, өзүнүн способностьтары да бар да. Адистин айтымында аутизмге чалдыккан балдар табиятынан коопсуз, тар чөйрөнү жакшы көргөн инсандар болушат. Бирок бул аларды коомчулуктан ажыратып коюу керек дегенди билдирбейт. Болгону аларды акырындык менен бардык нерсеге көндүрүү керек. Акмарал Маликова, Самат Сайдаматулуу, Арутан көрсөтөсү.